Биз Улан Мырзанын дагы бир чарбачысында турабыз. Бул балаган деп аталат экен. Мындайча айтканда бул жерге от жагылбайт, бирок күнөзканада эле жылуулукту сактап, ошо ичине өстүрүлүп жаткан жемиш болобу, кандай эмне өстүрсө ошол өзүнүн талаптагыдай түшүмдү берет экен. Мына азыр Улан Мырза, ушул жердеги азыр өсүп турган эмне өсүп жатат бул жерде, анан кийин ушул балагандын өзгөчөлүгүн дагы айта кетсеңер. Баягы эле оюбузду улап, багбан, дыйкан эртерээк, тез, мол түшүм алыш үчүн дагы бир тармак сунуш бере турган тармагыбыз бул от жагылбаган балаган. Ошол жерде эрте быша турган кулпунайдын сортторун сунуштайбыз да. Бул жерде Клери, Альба деген сорттор бар. Мисалы азыр февралда гүлдөп баштаган, апрелде массалык түрдө быша баштайт да. Ошол маалда 1 килограмм кулпунай 2000 сомго чейин болот. Мен ойлойм, багбан дыйканга бул апрель айында жакшы пайда алып келет деген ойдомун да. Демек бул жердеги бышкан кулпунай апрель айында элге тартууланып калат экен да, базарга сатыкка чыгарса болот да. Сапаты өтө жакшы, чоң болот, даамдуу болот бул сорттордуку. 1 ай бышып берет, андан кийинки сезонго чейин эс алат. Технологиялык жактан ала турган болсок, көрүп турганыңыздардай, бул кара материал бул агроволокнонун карасы. Тамыр системасын жылуу кармайт, чөп өстүрбөйт, ото чөп өстүрбөйт. Теше же кетме менен түбүн тазалайм деген ой болбойт. От баспайт, От баспайт. Кандай кетет? Ушул агроволокнонун түбүнөн 2ден тамчы системасынын ленталар коюлган. Ошол тамчы системасы аркылуу жер семирткич берилет. Анча-мынча куртка каршы дары берилсе болот, суу берилет. Эч кандай от жагылбайт, өтө экономичный технология да. Теплицага коюла турган атайын пленкалар тартылган. 2ге 2 профиль ийилип коюлат. Күн ысыганда булар алынабы же ушунун ичинде турабы? Күн ысыган маалда эки чекесинде эшиктер бар, ошолор ачылат. Шамал жүрүп турат бунун ичинде.